17-bölüm. Pelиштиктер согушу үчүн аскерин жыйнап, Жүйүт аймагындагы Сохого чогулушту. Алардын кошууну Сохо менен Азейканын ортосуна Эфес Дамимге жайгашты. Ал эми Шабул жана ысрайылдыктардын кошууну чогулуп, эмендүү өрөөнгө жайланышып, Pelиштиктер менен согушууга даярданды. Pelиштиктер бир тоонун үстүндө, ысрайылдыктар бир тоонун үстүндө турушту. Ал эми алардын ортосунда өрөөн бар эле. Pelиштик кошуунан Гаттык Голият аттуу жекеме-жеке чыгуучу балбан чыкты. Анын бою 6 чыканак, 1 карыш болчу. Башында жез туулга, үстүндө кабырчыктуу соот кийим, соотунун салмагы 5000 жез шекел. Тизее каптары да, ийниндеги найзасы да жезден эле. Анын найзасынын сабы токуучу куралдын баканындай болчу. Ал эми найзасынын өзү 600 темир шекел. Анын алдында курал көтөргөн жигити жүрчү. Ал туруп алып Ысрайылдын аскер топторуна мындай деп кыйкырды: "Силер эмнеге согушууга чыктыңар? Мен Pelиштилик, силер болсо Шабулдун кулдары эмессиңерби? Араңардан киши тандагыла, ал менин жаныма түшүп келсин. Эгер ал мени менен согуш алса, мени өлтүрсө, анда биз силерге кул болобуз. Эгер мен аны өлтүрүп жеңсем, анда силер бизге кул болосуңар жана бизге кызмат кыласыңар." Pelиштилик: "Бүгүн мен Ысрайылдын аскер топторун маскара кылам. Адамыңарды чыгаргыла, жекеме-жеке кармашалы" деди. Шабул менен бүт ысрайылдыктар Pelиштиликтин бул сөзүн укканда абдан коркуп үрөйлөр учту. Дөөт болсо Жүйүт жериндеги Бейтлехемден чыккан Эфраталык 8 уулу бар Жишай аттуу кишинин баласы болчу. Ал киши Шабулдун убагындагы эркектердин эң каарысы болгон. Жишайдын 3 улуу уулу Шабул менен согушка кетти. Согушка кеткен 3 уулунун аттары Туну Элияб, андан кийинкиси Аминадаб, үчүнчүсү Шама. Дөөт эң кичүүсү эле. 3 улуу агасы Шабул менен кеткен. Дөөт болсо Бейтлехемде атасынын коюн кайтарыш үчүн Шабулдукунан кайтып келген. Тиги Pelиштилик болсо 40 күн бою эртең менен да, кечинде да алдыга чыгып өзүн көрсөттү. Жишай өз уулу Дөөткө мындай деди: "Бир эйфа бадырак менен бул 10 нанды ал да тезирээк кошуунга агаларыңа алып бар. Ал эми бул 10 сырды миң башыга алып барып, бир туугандарыңдын ден соолугун, эмнеге муктаж экенин бил." Алар менен Шабул жана бүт ысрайылдыктар да эмендүү өрөөндө Pelиштиликтер менен салгылашууга даярданып жатышат. Дөөт эртең менен эрте туруп, койлорун сакчыга табыштап, жүгүн алып, Жишай буйруган жакка жөнөдү. Ал жүктүү арабалардын жанына жеткенде, аскерлер катарга тизилип, ураан чакыра салгылашка даярданып жатышкан эле. Ысрайылдыктар менен Pelиштиликтер бири-биринин каршысында катар-катар болуп тизилип турушту. Дөөт арабалар тобунун күзөтчүсүнө жүгүн калтырып, тизилген катарларга чуркап жетти да, бир туугандарынын ден соолугун сурады. Дөөт алар менен сүйлөшүп жатканда, Гаттан келген Pelиштилик Голият аттуу жекеме-жеке чыгуучу балбан Pelиштиликтердин катарынан чыгып, баягы эле сөздөрдү айтып жатты. Аны Дөөт да укту. Бүт ысрайылдыктар бул кишини көргөндө абдан коркуп, андан качышчу. Ысрайылдыктар: "Мына бул алдыга чыккан кишини көрдүңөрбү? Бул Ысрайылды маскара кылуу үчүн чыкты. Ким аны өлтүрсө, падышага чоң байлык тартуулап, кызын берип, Ысрайылда анын атасынын үйүн эркин кылмак" дешти. Дөөт жанында тургандарга: "Бул Pelиштиликти өлтүрүп, Ысрайылды шылдыңдан куткарган адамга эмне кылат? Тирүү Кудайдын аскери маскаралагыдай, сүннөткө отургузулбаган бул Pelиштилик ким экен?" деди. Эл ага: "Аны өлтүргөн кишиге мына ушундай кылынат" деп жанагы эле сөздөрдү айтты. Дөөттүн улуу агасы Элияб анын эл менен сүйлөшүп жатканын укканда, Дөөткө ачууланып: "Бул жерге эмнеге келдиң? Талаадагы бир аз койду кимге таштадың? Сенин текебер экениңди да, жүрөгүңдүн жаман экенин да билем. Сен салгылашты көргөн эле келдиң" деди. Дөөт: "Мен эмне кылдым? Сүйлөшсөм не экен" деди. Дөөт андан бурулуп, жанагы сөздөрдү башкага айтты. Эл ага мурдагыдай эле жооп берди. Дөөттүн айткан сөзүн угуп, Шабулга айтышты. Шабул аны өзүнө чакыртты. Дөөт Шабулга: "Андан коркуп, эч кимдин көңүлү чөкпөсүн. Бул Pelиштилик менен кармашууга сенин кулуң чыгат" деди. Шабул Дөөткө: "Бул Pelиштилик менен кармашууга сен бара албайсың, анткени сен али жашсың. Тигил болсо жаштайынан жоокер" деди. Бирок Дөөт Шабулга: "Сенин кулуң атасынын коюн кайтарып жүргөндө, койлорго арстан же аюу тийип алып кеткенде, артынан кууп барып, кол салып, анын оозунан сууруп алчумун. Эгер ал мага секирсе, мен анын желкесинен алып, кармашып жатып өлтүрчүмүн. Сенин кулуң арстанды да, аюуну да өлтүргөн. Тирүү Кудайдын аскерин шылдыңдагандыгы үчүн мына бул сүннөткө отургузулбаган Pelиштиликти да дал ошондой кылат" деди. Дөөт дагы мындай деди: "Арстан менен аюудан куткарган Теңир мени бул Pelиштиликтин колунан да куткарат." Ошондо Шабул Дөөткө: "Бар, Теңир өзү сени менен болсун" деди. Шабул Дөөткө өзүнүн кийимин, башына туулга, үстүнө соот кийгизди.
Дөөт кийимдин сыртынан кылычын курчанып басып көрдү. Анткени ал мындай куралданууга көнгөн эмес эле. Анан Дөөт шабуулга "Мен муну менен баса албайм, анткени көнгөн эмесмин" деп баарын чечип салды. Анан Дөөт колуна таягын алып, арыктан 5 жылмакай таш тандап алып, аларды жанындагы малчы баштыгына салды. Анан баштыгы жана колундагы салмоору менен Пелиштиликке каршы алдыга чыкты. Пелиштилик да алдыга чыгып, Дөөткө жакындады. Алдында курал көтөрүүчүсү келе жатты. Пелиштилик Дөөттү көргөндө жекире карады, анткени Дөөт жаш, кызыл жүздүү жана келишимдүү жигит эле. Анан Пелиштилик Дөөткө "Мага таяк көтөргүдөй, мен итминби" деди. Пелиштилик Дөөткө өзүнүн кудайларын оозанып каргыш айтты. Пелиштилик Дөөткө "Бергел, сенин денеңди асман куштары менен талаа жырткычтарына салып берейин" деди. Дөөт болсо Пелиштиликке мындай деп жооп берди: "Сен мага каршы найза, кылыч, калкан менен келе жатасың. Мен болсо сага каршы өзүң шылдыңдаган Исраил аскеринин кудайынын Себайот теңирдин атынан келе жатам. Бүгүн теңир сени менин колума салып берет. Мен сени өлтүрүп, башыңды кесип, Пелиштилик аскерлердин өлүктөрүн асман куштары менен жер жырткычтарына берем. Ошондо бүт жер жүзү Исраилда Кудай бар экенин билет. Ошондо бул жерге чогулгандардын баары теңирдин кылычсыз, найзасыз куткарарын билет. Анткени бул теңирдин согушу. Ал силерди биздин колубузга салып берет." Пелиштилик туруп Дөөттү карай басканда, Дөөт катарды көздөй тез жүгүрүп анын алдынан чыкты. Дөөт баштыктан таш алып, салмоорго салып, Пелиштиликти маңдайга соккондо таш анын чекесине батып кетти. Ал бети менен жерге жыгылды. Ошентип Дөөт салмоор жана таш менен Пелиштиликти жеңди. Ал Пелиштиликти өлтүрдү. Дөөттүн колунда кылыч жок эле. Ошондо Дөөт чуркап барып, Пелиштиликтин үстүнө бутун коюп, анын кылычын кынынан сууруп алып, анын башын кыя чапты. Пелиштиликтер балбанынын өлгөнүн көрүп, качып жөнөштү. Исраил менен Жүйүт аймагынын эркектери жапырт көтөрүлүп, ураан чакырышып, Пелиштиликтерди Гатка киргенче Экрондун дарбазасына чейин кууп барышты. Пелиштиликтер шаар айым жолунда Гат менен Экронго чейин сулап жатышты. Исраил уулдары Пелиштиликтерди кууп барып, кайра кайтып келишкенден кийин алардын кошуунун талаптанышты. Дөөт Пелиштиликтин башын алып, аны Иерусалимге алып барды. Ал эми анын куралын өзүнүн чатырына койду. Шабул Дөөттүн Пелиштиликке каршы чыкканын көргөндө, аскер башчысы Абенерден мындай деп сурады: "Абенер, бул жаш жигит кимдин уулу?" Абенер ага: "Сенин өмүрүң менен ант берем, падышам, мен билбейм" деп жооп берди. Падыша ага: "Бул жаш жигит кимдин уулу экенин сура" деди. Дөөт Пелиштиликти өлтүрүп кайткандан кийин Абенер аны Шабулга алып келди. Пелиштиликтин башы Дөөттүн колунда эле. Шабул андан: "Жаш жигит, сен кимдин уулусуң" деп сурады. Дөөт: "Бейтлехемдик кулуң Жишайдын уулумун" деп жооп берди. 15 бөлүм. Биз ишеними күчтүүлөр алсыздардын алсыз жагын көтөрүшүбүз керек. Өзүбүзгө жакканды эле ойлобой, ар бирибиз жакыныбызга жакканды ойлойлу. Ал үчүн жакшы болуусун, анын ишениминин өксүүсүн көздөйлү. Анткени ыйык жазууда "Сага тил тийгизгендердин суук тили мага тийип жатат" деп жазылгандай, Машаяк да өзүнө эмес атасына жакканды кылган. Ал эми буга чейин жазылгандын баары биздин үйрөнүшүбүз үчүн жазылган. Анткени биз ыйык жазуу аркылуу чыдамдуулукка жана кайраттуулукка ээ болуп, үмүтүбүздү үзбөйбүз. Силер бир ой менен, бир ооздон Теңирибиз Машаяк Ыйсанын Кудайын жана атасын даңкташыңар үчүн, чыдамдуулук жана кайраттуулук берүүчү Кудай өзү Ыйса Машаяктын үйрөтүүсү боюнча силерге өз ара бир ой берсин. Кудай даңкталышы үчүн Машаяк силерди кабыл алгандай, силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Силерге айтамын, Машаяк сүннөттүүлөргө Кудайдын ата-бабаларыбызга берген убадасын аткарыш үчүн, Кудайдын чындыгын далилдөө үчүн кызматчы болду. Ал эми бутпарастарга Кудайды даңкташсын үчүн, Кудайдын аларга көрсөткөн ырайымы үчүн кызматчы болду. Ыйык жазууда "Теңир сени бутпарастардын арасында даңктаймын, сенин ысымыңды даңктап ырдаймын" деп жазылган. Ыйык жазуунун дагы бир жеринде бутпарастар анын эли менен бирге кубангыла деп жазылган. Ошондой эле бардык бутпарастар Теңирди мактагыла, бардык элдер аны даңктагыла деп да жазылган. Ишая пайгамбар да Жишайдын тукумунан бирөө чыгат, ал бардык элдердин үстүнөн бийлик жүргүзөт. Ага бутпарастар үмүттөнүшөт деп айткан. Ыйык рухтун күчү менен үмүткө бай болушуңар үчүн үмүт берүүчү Кудай силерди ишеним жолунда кубанычка жана тынчтыкка бөлөсүн. Бир туугандарым, силер өзүңөр деле ар кандай жакшы нерселерге жана билимге байсыңар. Ошондой эле бири-бириңерге акыл насаат айта аласыңар деп ишенем. Ошого карабастан силердин эсиңерге салуу үчүн мен кээ бир нерселерди кайраттуулук менен жаздым.
Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы боюнча Иса Машаяктын кызматчысы болгон мен бутпарастарды Кудайдын алдына ыйык рух аркылуу ыйыкталган жагымдуу тартуу катары алып келиш үчүн Кудайдын жакшы кабарын таратуу ишин ыйык кызмат катары аткарып жатам. Ошентип мен Кудай алдында Иса Машаяк аркылуу мактаналам. Анткени Машаяктын мен аркылуу аткаргандарынан башка нерсени айтууга батын албайм. Ал мен аркылуу сөз менен, иш менен, жишаандар жана ажайыптар менен ыйык рухтун күчү менен бутпарастарды ишенимге баш ийдирди. Мен Иерусалимден баштап илгирке чейинки аймактарга Машаяктын жакшы кабарын толугу менен тараттым. Башка бирөө тургузган пайдубалдын үстүнө курбаш үчүн мен жакшы кабарды Машаяктын ысымы белгисиз болгон жерлерге таратууга аракеттендим. Анткени ыйык жазууда ал жөнүндө кабары жоктор көрүшөт, укпагандар түшүнүшөт деп жазылган. Мына ошондуктан көп тоскоолдуктарга учурап, силерге бара албай жаттым. Азыр болсо, бул өлкөлөрдө жакшы кабар таратылбаган жер калбагандыктан жана көп жылдан бери силерге аябай баргым келгендиктен Испанияга бара жатканда силерге тие кетем. Бара жатып силерге жолугам деп үмүттөнөм. Силер менен бир аз болсо да баарлашып, кубаныч алганымдан кийин мени узатып коерсуңар. Азыр болсо мен ыйыктарга кызмат кылуу үчүн Иерусалимге бара жатам. Анткени Македониядагылар жана Ахаядагылар Иерусалимдеги ыйыктардын арасындагы жакырларга жардам топтоп берүүнү чечишти. Ооба, ошондой чечишти. Чынында алар жүйүттөргө карыздар. Анткени бутпарастар рухий жагынан алар менен үлүштөш болуп калышкандыктан аларга тиричилик жагынан кызмат көрсөтүүлөрү керек. Топтолгон жардамды аларга толугу менен жеткирип берип, бул ишти аягына чыгаргандан кийин силерге барам да андан ары Испанияга кетем. Мен силерге Машаяктын толук батасы менен барарымды билем. Бир туугандарым, Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу рухтун сүйүүсү аркылуу силерден өтүнөм. Мен үчүн Кудайга сыйынып, мени менен чогуу күрөшкүлө. Жүйүт аймагындагы ишенбегендерден кутулушум үчүн, Иерусалим элине кылган кызматым ыйыктарга жагыш үчүн, Кудайдын эрки болсо силерге кубаныч менен келип силер менен бирге кубанышым үчүн сыйынып тургула. Тынчтыктын булагы болгон Кудай баарыңар менен болсун. Амин. Экинчи бөлүм. Теңир Сион кызына өзүнүн каарынын кара булутун каптатты. Исраилдин көркүн асмандан жерге кулатты. Өзү каарданган күнү өзүнүн буттары турган жерди эсине алган жок. Теңир Жакыптын бардык турак жайларын талкалады. Аяган жок. Теңир каарданып, жүйүт кызынын чептерин кыйратып, жерге кулатты. Анын падышачылыгын жана төрөлөрүн четке какты. Катуу каарданып, Исраилдин бүт мүйүздөрүн сындырды. Душманга каршы сунулган өзүнүн оң колун тартып алды. Тегерегиндегинин баарын жалмаган алоолонгон оттой болуп, Жакыпка каршы жалындады. Душмандай болуп өз жаасын тартты. Жоодой болуп өзүнүн оң колун каршы сунду. Көздү суктанткандардын баарын өлтүрдү. Сион кызынын жийин чатырына өзүнүн каарын оттой төктү. Теңир душмандай болуп калды. Исраилди жок кылды. Анын бүтүүлөрүн кыйратты, анын чептерин талкалады. Жүйүт кызынын кайгысы менен ыйын көбөйттү. Бактын тосмосун алып салгандай, ал өз коргонун алып салды. Өзүнүн жамааты чогулган жайды талкалады. Теңир Сиондо өткөрүлүүчү майрамдар менен ишемби күндөрдү эстен чыгарууга мажбур кылды. Катуу каарданып, падышаны жана ыйык кызмат кылуучуну четке какты. Теңир өзүнүн курмандык чалынуучу жайын четке какты. Өзүнүн ыйык жайынан өзүнүн жүрөгүн буруп кетти. Анын үйлөрүнүн дубалдарын душмандардын колуна салып берди. Теңирдин үйүндө алар майрам күндөгүдөй дуулдап жатышты. Теңир Сион кызынын дубалдарын кыйратууга чечим чыгарды. Аркан тартты. Өз колун тартып алган жок, кыйратуусун токтоткон жок. Сырткы чептерин талкалады, дубалдарын кошо кыйратты. Анын дарбазалары жерге матырылып калды. Теңир алардын кулпуларын талкалады, сындырды. Анын падышасы да, төрөлөрү да бутпарастардын арасында. Алар үчүн мыйзам жок болуп калды. Анын пайгамбарлары Теңирден көрүнүш көрбөй калышты. Сион кызынын каарлары баштарына гүл чачып, зумбал курчанып, жерде унчукпай отурушат. Иерусалим кыздары баштарын жерге салышты. Көз жашымды төгө берип, көзүм начарлап калды. Жаным кыйналып жатат. Өз элимдин кызынын кырылгандан улам, боорум эзилип, жерге төгүлүп жатат. Анткени балдар менен эмчектеги ымыркайлар ачарчылыктан шаардын көчөлөрүндө өлүп жатышат. Алар шаардын көчөлөрүндө жарадарларга окшоп өлүп бара жатып, энелерине нан менен шарап кана деп энелеринин кучагында жан берип жатышат.
Мен сага эмнени айтсам болот? Сен эмнеге салыштырсам болот? Иерусалим кызы, кыз, Сион кызы, сооротуш үчүн сени эмнеге окшоштурсам болот? Анткени сенин жараатың деңиздей чоң, сени ким сакайта алат? Пайгамбарларың сага пайдасыз, жалган нерселерди айтышты. Сени туткунда алып кетүүдөн алдын ала сактап калыш үчүн мыйзамсыз иштериңди ачышкан жок. Сенин куугунтукталып кетүүңө себеп болгон жалган аяндарды айтышты. Жолдо өтүп бара жаткандардын баардыгы сени көрүп, алакандарын шак коюп жатышат. Ышкырып, баштарын чайкап, сулуулуктун жеткилеңдиги бүт жер жүзүнүн кубанычы деген шаар ушулбу деп Иерусалим кызы жөнүндө айтып жатышат. Душмандарыңдын баардыгы ооздорун араандай ачып, ышкырып, тиштерин кычыратып, аны биз жуттук. Биз ушул күндү гана күткөнбүз. Күткөнүбүз келди, көзүбүз менен көрдүк деп жатышат. Теңир эмнени белгилесе, ошону жүзөгө ашырды. Өзүнүн байыркы күндөрү айткан сөзүн аткарды, аyoосуз талкалады. Душмандын сени жеңип кубануусуна жол берди. Душмандарыңдын мүйүзүн жогору көтөрдү. Алардын жүрөгү Теңирге кайрылып ыйлап жатат. О, Сион кызынын дубалы, көз жашыңды күнү түнү дарыядай агыз, жаныңды жаялдырба, көзүңдүн каректерин эс алдырба. Тур, түн ичинде кайрыл. Ар бир күзөт маалы башталганда кайрыл. Теңирдин алдында жүрөгүңдү суудай төк, көчөлөрдүн булуң бурчтарында ачарчылыктан өлүп жаткан балдарыңдын жаны үчүн ага колуңду сун. Кара, Теңир, көр, сен кимге ушундай кылдың? Аялдар өз балдарын эмчек берип баккан өз наристелерин жеп жатышат. Теңирдин ыйык жайында ыйык кызмат кылуучу жана пайгамбарды өлтүрүп жатышат. Балдар менен карылар жерде, көчөлөрдө жатышат. Кыздарым менен уландарым кылычтан өлүштү. Сен аларды өзүң каарданган күнү өлтүрдүң, аyoосуз сойдуң. Сен мага коркунучтарды майрамга чакыргандай туш тараптан чакырдың. Теңир карын төккөн күнү эч ким качып кутулган жок, эч ким тирүү калган жок. Багып өстүргөнүмдүн баарын өзүмдүн душманым жок кылды. 33 забур. Абимелектин алдында келесоо болмуш болуп, андан качып бара жаткандагы Дөөттүн забуру. Теңирди ар убакта мактаймын. Аны үзгүлтүксүз даңктоо ыры менин оозумдан түшпөйт. Жаным Теңир менен мактанат. Аны момундары угуп кубанат. Менен бирге Теңирди мактагыла, анын ысымын баарыбыз бирге көкөлөтө мактайлы. Мен Теңирди издедим. Ошондо ал мени угуп, баардык коркунучтан куткарды. Ага кайрылгандардын көздөрү ачылды. Алар уятка калышпайт. Бул жакыр адам чакырганда Теңир угуп, аны баардык азаптарынан куткарды. Теңирдин периштеси Кудайдан корккондорду тегеректеп жүрөт. Аларды куткарат. Татып көргүлө. Ошондо Теңирдин кандай жакшы экенин көрөсүңөр. Андан үмүт кылган адам бактылуу. Теңирден корккула. Кудайдын ыйыктары, анткени Кудайдан корккондор эч нерсеге муктаж болушпайт. Жаш арстандар жокчулуктун каарын тартып, ачка калышат. Ал эми Теңирди издегендер эч бир жакшы нерседен куру калышпайт. Бери келгиле балдарым, мени уккула. Силерге Теңирден коркууну үйрөтөм. Эгерде адам жашагысы келсе, жыргал турмушту көрүш үчүн узак өмүр сүргөндү сүйсө, анда тилин жаман сөз айтуудан тыйсын, оозун жалган сөз айтуудан тыйсын, жамандыктан баш тартып жакшылык кыл, тынчтыкты издеп анын артынан түш. Теңирдин көздөрү адил адамдарга бурулган, кулагы алардын зар муңуна бурулган. Бирок Теңирдин жүзү кыянат кылгандарга каршы, алардын ысымын жер үстүнөн биротоло өчүрөт. Адил адамдар чакырышат. Ошондо Теңир аларды угуп, аларды баардык кыйынчылыктарынан куткарат. Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын. Руху менен моюн сунгандарды куткарат. Адил адамдын кайгысы көп, бирок аны баардык кайгысынан Теңир куткарат. Ал анын баардык сөөктөрүн сактайт. Бир дагы сөөгү сынбайт. Күнөөкөрдү жамандык өлтүрөт. Адил адамды жек көргөндөр ойрон болушат. Теңир өз кулдарынын жанын куткарат. Андан үмүттөнгөндөрдүн бири да өлбөйт.